таксопарктар чогулуп бир объединение болуп бир баягы биримдикте ошо Яндекстен внимание алышкан да. Пришли к мнению, как тут, в принципе, понятно стало, что один в поле не воин, не зря говорят, да, есть поговорка. Бирөөнүн болбой калса, келет, экөөнүн келесиң, миллионду кой берем. Эгерде комментарийга бирөө жазсачы депчи, допустим, да, антып эле депчи. Уже внимание обращать этип, биздин проблемаларыбызды угуп, жардам беришке аракет кылып атат. Бар документация, самозанят, жана башка ошол баягы праваны алмаштыр деген көптөгөн жаңы өзгөрүүлөр кирген ошол. Очередь 1 ай, 2 ай болуп, азыр кирсек даже записке место жок экен. Эконом машиналар сурап атат. Один, мотор, поехали. Кегиле туугандар биригели, бириксек, ушул проблемаларды жаңы закондорго вовремя даярданып, Один, мотор, поехали. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы, силер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Бүгүн 27 апрель, шашылыш жакшы сонун кабарыбыз бар туугандар. Айрыкча такси кызматында иштеген биздин мекендештерге жакшы жаңылыгыбыз бар. Ошол жаңылыкты жеткирүү үчүн биз атайын бүгүн мына Хан Авто компаниясына келдик. Учурда өзүңүздөр билесиздер, мынабы апрелден баштап такси кызматындагы биздин мекендештерде көп өзгөрүүлөр бар, документация, самозанят, жана башка ошол баягы праваны алмаштыр деген көптөгөн жаңы өзгөрүүлөр кирген. Ошол боюнча Яндексте да азыр көптөгөн проблемалар болду, себеби биздин мекендештер өтө көп. Азыр огородный проездде баягы очередь өтө көп болгондуктан самозанятыйды аныкташ үчүн майдын аягына чейин азыр очередтерге жазылып койгон. Ошону тез аранын ичинде чечүү үчүн ушул Хан Авто компаниясы профсоюз KG менен биргеликте жакшы биздин мекендештерге жакшы мүмкүнчүлүк түздү. Биз менен азыр Эркин таксидагы кызматта. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Жалпы Эркин такси каналынын көрүүчүлөрү, бүгүнкү видеодо толук маалымат аласыңар. Өзүңөр билесиңер, азыр баягындай самозанятый аябай тема болуп атат. Себеби канча убакыт өттү ужечи. Баарыбыз деле күттүк, өзү бул боло турган эле нерсе болчу. Бул азыр эле болуп калган жок. Ошого бүгүнкү видеодо огородный проездге эмес, ушул жерге келгенде дагы ушу компания Хан Авто, Назар атайын бизди чакырып келди. Ошол именно огородный проездге запись жок болгон үчүн ушул жерде азыр жакшы возможностьтар болуп атат. Видеону толук көрсөңөр маалымат аласыңар. Биз баштадык. Сөзсүз лайкты басып, колокольчикти басып, подписацияны унутпаңыздар. Эркин такси Москва бар кызматта. Анда биринчи сурооду Назарга берели. Ассаламу алейкум. Баарыңыздарга ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, меймандар, баарыңыздарга биринчиден чоң рахмат бүгүн келгениңиздерге. Биздин YouTube каналыбыз профсоюз KG каналыбызга да катталгыла, биздин көрүүчүлөргө да баарыңыздарга салам. Туугандар, азыр чындап эле бүгүн өтө жакшы новосттар болуп атат. Биринчи новость. Как обычно эле биз таксопаркпыз, соответственно, таксопаркта биринчи новостьтер жанагы эле ошо лизингке автомобилдер берилет. Көбүнчө клиенттерибиз бул эконом машиналар сурап атат. Пожалуйста, бүгүн бир 40 машинабыз бар. Именно ошо экономдор, в основном эконом, комфорт максимум, комфорт бустар эмес, бул машиналар 2019, 2020 ошондой арзан машиналар бар. Ошого туугандар, кимге интересно болсо, кимге керек болсо, пожалуйста, номерлерибиз указан болот. Ошол номерге голосовой кылып WhatsApp'ка сообщениеңиздарды жөнөтөсүздөр. Менга ушундай машина керек, ушунча первоначальный взносубуз бар деп. Первоначальный взностор 100 миңден 200 миңге чейин ушундай болот. Арзан машиналар. Ежемесячный платежтору ай 55 миңден 62 миңге чейин ошондой эле болот. 1,5 жыл, 2 жылдыктар. Ошондой сонун жакшы варианттар. Ал биринчи новостубуз. Экинчи новостубуз, вот уже сентябрда биз биринчи видеобузду чыгарганбыз. Жаңы закон боюнча, сиз азыр айттыңыз, именно самозанятый боюнча видео чыгарганбыз. Ал видеодо ушул күн келет туугандар, именно таксопарктын көбүнчө жетекчилерге видеоно обращение болгон. Кегиле туугандар биригели, бириксек, ушул проблемаларды жаңы закондорго вовремя даярданып, Российский Федерацияда жашап атабыз. Бул жерде законду соблюдать этиш керек четко. Соответственно, биргели деп айтканбыз да, ошол вопростор чечилди деп. Вот бүгүн ошол күн дагы келди туугандар. Водительдерибиз өздөрүнүн личный кабинеттеринен
уведомление Яндекстен алды, самозанятый өтпөсөңөр блокировка болосуңар деп. Яндекстен таксопарктын жетекчилерге тоже информациялар бар, бизге почтага келишти. Если самозанятыйды кылып, налоговый бухгалтерияңарды порядокко жаңы закон боюнча келтирбесеңер, баарыңар жабыласыңар, ачык эленчи. Ошондой туугандар, бизде бүгүн өтө жакшы ушундай новостилер бар, возможностьтер бар. Азыр Москвада, скорее всего, мен уга электим да, орустардын паркында, кыргыздардын паркында өзүнүн офисиде Яндекс подтверждение кылып аткандарында. Бизде азыр ошондой возможность бар. Көрдүк туугандар, очередь 1 ай, 2 ай болуп, азыр кирсек даже записке место жок экен. Биз билесиздер, Кисарт убактыда Кисарт пайда болуп чыкканда, анда биз 6 ай мурун готовиться этип, биздин водительдерибизди заранее госуслугадан подтверждение кылып туруп, Кисартка даярданып алган элек. Биз Кисартты кылган жок элек. Но даярданып алган элек. Кисарт бир күндө, по-моему, ушундай болгон да, 5-6 ай предупреждать этип туруп, бир күндө өчүргөн. МФЦ, пенсионный фонд очередь болуп кеткен. Каяка кирсек, только кыргыздар турган болуп калган. Очередьте анан МФЦден баштарын ортуп биздикилер мекендештерибизде перевод паспортун керек, теги бу деп иштегиси келбестен, на самом деле биздин паспорттарыбыз перевод керек эмес. Буну обязательно кылыш керек кандай нерсе подтвержденияларды. Но опять же, вот суранып кегиле андагы таксопарктын жетекчилерибиз, водительдерибизге обращение кылганбыз. Кегиле туугандар, тездетип кылып берели, кылып өтүп коелу, готовиться этип алайлы. Бул закон чыкты, значит, закон иштейт депчи. Анда мындай поддержка жок элечи водительдер жактанчы. Эми кимиси күлгөн, кимиси комментарий жазган аркылуу. Но по факту бир күндө мындай болуп коюшту. Адамдар заказ калып калды. Ошол убакта биздин паркта иштеген водительдер, чынын айтсам, күнүнө 15-тен 25 миңге чейин стабильно, жаңы жылдан жакшы болуп кеткен да жумушчу. Жана 2 ай пока баары Кисартты кылып бүткүчө уже жакшы заработок болуп калган. Бүгүнкү күндө ошондой болот деп ойлоп атабыз дагы. Водительдерди бир күндө Яндекс өчүрөт, таксопарктар вынужденно парктан чыгарып салат, самозанятый болбосо, потому что эч ким төлөгүсү келбей жатат да. Грязный доходдон 43% мамлекетке бир дагы парк төлөй албайт. Ал бир күн иштесе эле, допустим, бир паркта 100 машина иштесе, еще и подключашкалар болгон болсо, ал бир күндө эле банкрот да по факту. Ошондой болот деп азыр айтып атканбыз. Но опять же, биздин водительдерибиз, бизде иштегендер көбүнчө сотуп алган. Эми какой-то частыбыз калган, ошолорду дагы өткөрүп, бизге бүгүнкү күндө где-то бир 30-35 парк кошулган профсоюзубузга. Бизде мындай экен да, эми только кыйынчылыкта бири-бирибизди угуп, биригип калат экенбиз. Эми ал жаман нерсе го. Эми то, что есть, надо признавать да. Азыр ушундай кыйынчылыктар келип, жакшы дагы биригип калдык. Хотя бы 30-35 парк общий количествода жакшы эле количество машина алып калат. И Яндекс уже бизге как профсоюзга уже внимание обращать этип, биздин проблемаларыбызды угуп, жардам беришке аракет кылып атат. Вот. Эгерде Яндекстин представительдери ушул видеону көрүп калса, тоже хотелось бы, да, поблагодарить да, руководство Яндекса, то, что биздин водительдерибизге, клиенттерибизге, мекендештерибизге жардам бергенге, руксат бергенге, да, и возможность бергенге. Ошондой кандай вопросторуңуздар бар? Азыр уже видео канча минут болот, бирок эң главный вопрос болот да азырчы. Бул жерде огородный проездге барбай эле ушул жерде Яндекске самозанятый подтверждение болот, туурабы? О, азыр видеодон алыстабай турсаңыздар көрсөтөбүз, барып тартып бар жок көрсөтөбүз башка кабинетибизде. Негизи азыркы учурда только өзүңөрдүн водителиңерди подтверждение этсем, же сырттан келсе дагы возможность барбы? Биз азыр только өзүбүздүн и бизге ушул жерде мына договорлорубуз бар. Бул жерде бизге профсоюзубузга таксопарктар кошулган да. Ошол таксопарктар биз менен простой форма договорду подписывать этет. Бул договорду окусаңыздар, бири-бирибизди обязывать этпейт эч нерсе менен. Бир листочек эле договор. Просто биз бири-бирибиз менен информация менен бөлүшөбүз деген договорго кол коюшкан. И ушул парктар биздин профсоюзга кирген. Бул профсоюздан любой парк каалаган моментте чыгып кетсе болот, каалаган моментте кирсе болот. Договорду окуп көрсөңүздөр болот. Там вообще эч кандай обязанность, эч нерсе жок.
бардык бизге кошулган ушул жерде 30-35 парк бар, өзүнүн правиласы менен кандай иштесе ошондой иштешип атат. Просто биз юридический консультация берип, жардам берип атабыз. Именно таксопарктын бухгалтерия юридический частьны законно чыгарганга. Ага, мына жерде түгүндө порядок ведения общих дел сторон деп турат. При ведении общих дел каждая сторона действует от своего имени деп турат. Это Конечно, уже каждый от своего имени. Бизде эч кандай кандай десем, ограничение там или профсоюзга кирсең мындай кылышың керек, андай кылышың керек, процент азыр көбүнчөсү ойлоп атат, профсоюзга бириксек биз зависимый болуп калабызбы дешипчи. Жок туугандар. Мына договорлорду көрсөттүм, кол коюлган, өзүңөр көрүп атасыңар, аркасында видеодо көрсөтсөк болбойт го, но ИПлерди көрүп атасыңар да. Вот. Пожалуйста, келип кошулушуп атат и тем самым менин оюмча бизге кошулган ИПшниктер, именно таксопарктар, ОООлор действительно порядочныйлар да, өзүнүн водительдерин ойлогондор. А непорядочный левый движениялары бар, обналичка кылгандар, бандай водительдерди в любом случае кидать эткен ойлору бар, парктар кошулбайт. Неге дегенде смысл жок да, бизге кошулса, анда биз аны көрүп калабыз да. Анан айтабыз, туган, кой. Биз репутация үчүн вот өтө кандай десем, печемся, да, очень сильно за свою репутацию. Билесиздер, таксопарктардан ежемесячный платеждор, лизингтегилер көтөрүлүп кеткен СВО башталганда. Бизде да кандайлар бар. Көтөрүлгөн машиналар. Документтерди ачып көрсөтүп кое алам. Но мен ушул видеодо сиздердин камераңыздарда айтылам да, бир дагы водитель келип офиске менин платежым көтөрүлдү деп айта албайт. Почему? Репутация үчүн ошол водительдердин повышениясын 10 миң, 15 миң кошулганды өзүбүздүн компаниябыздан төлөп берип атабыз. Водительдерибиз даже билбейт аны. Көбүнчө парктарды билесиздер, просто водительдин аты илип койду, төлө деп койду. Вот. Репутация үчүн вот это очень важное для нас да, бүгүнкү күндө. Поэтому жана башка YouTube каналда билесиздер 1 миллион акча да койгон болса, любой азыр дагы эле сиздердин камераларыңыздарда да актуально любой водитель келип ушул эшикке кирип туруп, мана водитель вовремя төлөп аткан, сен машинаны алып койгонсуң, сен мошенниксиң деген бир видео тартып туруп YouTubeга чыгарып или көрсөтсө, 1 миллион акчаны ушул жерде алып кое берем. Опять же, если менен бөлөк башка парк өзүнүн честностьтен кое алса, пожалуйста, давайте, покажите мне, без проблем, да. Но жакшы, мана көрүп атасыздар, 30-35 парктар бизге окшоп эле таза жакшы иштеген парктар. Кыргыздардыкы же орустарда барбы? Орустар бар, кыргыздар бар, но в основном кыргыздар. Орустардыкы где-то 5 парк бар, калган бар. Ошондо менде бир суроо бар да. Азыр мында видеоду көргөн бир эле айдоочулар эмес, именно таксопарктар. Ошо төмөндөгү номерге кайрылса болобу? Кайрылып, пожалуйста, конечно. Односторонний бир какое-то соглашение келип, договор түзөп, то есть силер менен договор түзсө, алардын водительдери огородный проезд эмес, ушул жерге келип туруп, самозанятый подтверждение кылса болот. Конечно, конечно, туура. Ошого аракет кылып атабыз азыр. Парктар бизге чалышат, допустим, менен сүйлөшөт, мен сразу сурайм дейм, парктарды аттып кандай и канча водительдериңер бар там. Ушундай, макул, хорошо, анда офиске канчага келе аласыздар? Ушунча. Офиске келишет, офиске келгенде аны сразу түшүндүрөбүз. Туган, вот сен ИПшниксиң, ООшниксиң, вот таксопарксың. Баштап договорга кол койбой туруп, мен түшүндүрүп берейин, вот доскада түшүндүрүп берем, эмне үчүн азыр профсоюзга биригишибиз керек и кантип бизди налоговый отургузуп коюшу мүмкүн. Ошол ошибкаларды кетирбей, муну кылыш керек деп заранее айтып коем насамын дедичи. Полный өзүм схемаларыбызды, вот законный путин. Я айтам, кааласаң, вот биздин знаниябыз бар, юристтерибиз бар, бухгалтерия бар, жардам бере алабыз. Кааласаң бирик биз менен. Кааласаң, пожалуйста, бирикпей эле койсоң деп айтабыз. Вот, ал биринчиси. Экинчиси. Вот бизге мындай да, бир эле пример кылайын сиздерге. Азыр бул жакта 20-30 парк бирикти, ошол парктар уже примерно 5-6 миңдик машина общий санасат да, примерно. Теперь биз азыр билесиздер, бир айда 20-30-50 машина алабыз го. Лизингке алып, өзүбүздүн мекендештерибизге, клиенттерибизге беребиз, туурабы? Вот. И бүгүнкү күндө биздин политикабыз боюнча жанагы ежемесячный платеждор арендадай болуп чыгып калсын деп аракет кылабыз да. Эми 90% машиналарыбыз арендада маз болуп чыкканга аракет кылабыз. Эми ойлонуп көрүңүздөр.
Биз ушул профсоюзга биригип туруп, эси бир айда 20-30-50 машина алсак, азыр 1-2 айдан кийин 500 машина, 300 машинадан алып чыгабыз. Ал это что значит? Это значит, что бизге дилер ошол машиналардын бааларын азайтып берет еще. Вот бизге кошулбаган профсоюзга кирбеген парктар биз менен конкуренция кыла алабы ошондо? Бул жерде только водительдер утат, потому что машиналардын баалары ежемесячный платеждор түшөт опять. Первоначальный платеждор түшөт. Азыр первоначальный платеждор комфорт плюстарда 150ден баштап 300ге чейин барат. Жакында ушул баалар түшөт. Эми азыр точно айта албайбыз канчага түшөт. Но при этом мен точно билем да, то что бирикпейбиз деген парктар өзүбүз менен дальше левый схема менен иштейбиз дегендер өтө кыйын конкуренцияда болуп калат да. Менин оюмча. Урматтуу туугандар, кыскасы эле эме болду. Вот суроо беришери мүмкүн да. Кантип эле компания Ханавто самозанятыйды подключение кылып атат. Кантип эле подтверждение кылып атат. Именно ошого канча парк кошулду да? Так азыр 30-35 минимум. Именно ошо көп таксопарк чогулган үчүн, ошончо адам водители чогулган үчүн буларга возможность берди. Огородный проект запись кылбай эле именно ушул жерде эле подтверждение кылып туруп, самозанятыйды доступ ачканычы. Эгерде чоң таксопарк болсо, баягы 1000 там 1300 машиналар бар да. Андайларга азыр внимание жок да, себеби бул жерде именно ошо профсоюз эмеге 30 приблизительно 30 плюс деп коер элем азыр, 40ка жетпейт да пока. 30 плюс парк чогулган үчүн, ошончо парк чогулуп, ошончо водитель чогулган үчүн Яндекс бул жака внимание уделять экен да. Тупо туура. Демек туугандар, жаңа жакшы жаңылыктарды уктуңуздар. Буйруса ушул огородныйга барбай эле Ханавтага келип, эгерде ушул Ханавта менен договоруңуздар болсо, таксопаркка келип ушул жерден самозанятый деп подтверждать этип кетсеңиздер болот. Көп очередь күтпөй, жакшы жаңылык менен сөзсүз бөлүшүп коюңуздар. Таксиде жүргөн биздин мекендештерге жардам болсун деп. Андан сырткары дагы бир жакшы жаңылыкты айта кетти. Көпчүлүк сурап жүргөн баягы эле эконом класстагы машиналар выкупка берилет. Туурабы? Туура. Эконом, бушный. Ооба. Көбүнүн акчасы жетпей, комфорт плюс ала албайм, ары бери мынча төлөй албайм дегендерге эконом класстагы кадимкилей таксиде иштеген машиналар выкупка берилип баштады. Номерлерди экранга коюп коебуз туугандар. Сөзсүз жазып, кайрылып, адреске деле ошол алдын ала жазылып кетсеңиздер болот. Кыскасы мен суроо берип койсом болобу? Ногу азыр эконом дедик го. Эконом дегенде кандай модельдер бар азыр экономго? Эконом комфортко. Hyundai Creta, Nissan Qashqai, Skoda Rapid, экономдордо Octavia'лар дагы бар. Rio Solaris барбы, жокпу? Rio Solaris'тар скорее всего жок. Бизди билесиздер го, Rio Solaris'тарды көптөн бери албай койгонбуз, но если клиент живой клиент болсо, конечно, рассматривать этип аракет кылабыз Rio Solaris'тарды аны бергенге. Под заказ болсо, Под заказ кылып бере алабыз. Бушный, допустим, хавалдар бар еще, да, азыр эң самый китайский живучий хавал болуп атат, ачык элечи. Бизде уже 200 пробегтер ашкандар бар да. Мен Колодка менен майды алмаштыргандан бөлөк эч нерсе кылган жокпуз да. 168 миң пробегти көрдүм да. Мен мага келди 168. Бул жакта азыр түшсөңөр 200дөн ашкандар бар. Мастерлер менен, водительдер менен ушул жерде азыр как раз водительдер бар, интервью алып алсаңыздар болот, ачыгын элечи. Вот. Пожалуйста. Анда эмесе суроо жокпу же суроо бар болсо мен предложениемда видеону узактабай, мен узак кылбастан, о эмесин көрсөтсөк кандай болот? Пожалуйста, азыр өттүрүп сиздерде вопростарыңыздар барбы дагы? суроо жок ошо. Суроо жок болсо анда басыңыздар, көрсөтүп коеюн. Азыр Яндекс сайтта отурат, биз кантип азыр өткөрүп аткандарыбыз да. Потому что азыр мен уккан боюнча ушул возможность туугандар бүгүн биринчи жолу болуп атат. Бүгүнкү моментте мен уже 2-3 жолу угуп атам да, то что бизде паркта подтверждение кылып атабыз, тиги бу дегендерчи. Мен эми Яндекс менен азыр прямо, скажем так, сүйлөшүп атабыз да. Сотрудниктердин обученияларын көрсөтүшүп атат да бизгечи, кантип үргөтүп атат ошол подтвержденияларды кылыш үчүнчү. И
фейковый информацияга внимание обращать этпей эле койгула туугандар. Кимде биз, допустим, сүйлөгөн сөзүбүздү до конца алып барышка аракет кылып, сөзүбүздө туруш үчүн любой айткан нерсебизди видеодо көрсөтүшкө аракет кылабыз всегда элечи. Любой честность деген адам, мне кажется, ошентип эле көрсөтө берет. Ошондуктан азыр басыңыздар көрсөтүп коелу, наркы кабинеттерибизге барып, заодно если вопросторуңуздар болсо, пожалуйста, задавать эте бересиздер, отвечать эте берейин. Эгерде комментарийга бирөө жазсачы депчи, допустим, да, антып эле депчи. Вот ушундай эле бир таксопаркка эле именно силерге ошондой возможность берип койгон деген. Эми биз, допустим, комментарийларга давно привыкшибиз. Биз биринчи паркпыз, эсиңерде хабалдарды алганыбызда алар даже Яндекстен билбейт эле, комфортто иштеп жүрөт элечи. Ал биринчиси, экинчиси, биз Кисартты айтып атканыбызды дагы комментарий жазылган, андай болбойт, андай болбойт. Сентябрда видеону тартып, сентябрда биз дагы айтканбыз, туугандар ушул самозанятыйлар дагы келет, аракет кылайлы, даярданайлы деп. Анда билесиңер кандай комментарийлер жазылган. Чынын айтсам, комментарий жазып кыйналган адамдарга чоң рахмат сиздерге дагы. Ошол комментарийлар үчүн билебиз, что видеолорубуз көбүрөөк адам көрөт. Один из наших кабинетов да, допустим, киреңиздер. Бул жакта водительдер бакта азыр очередь менен киришет. Бияка кире бериңиздер. Бул это один из наших кабинетов, да, соответственно, бул жактан азыр водительдерибиз келип документтерин берип, подтверждение кылып, дальше кетишет. Азыр тиги наркы кабинетке кирелейин. Анан ишенбегендер, жанагындай кантип эле дегендер, это пожалуйста келсе болот го. Биз эч кимден эч нерсени скрывать этпейбиз. Келип, бияктан көрүп кетсе болот, бар жокчу. Ну, в любом случае, менин оюмча бириккенибиз все равно жакшы да. Конечно. Когда мындай эми таксопарктар бар, менде 1000 машинам бар, менде 2000 машинам бар. И так эле бар жок жетишет. И так эле мен силер билген нерсени мен дагы билем дегендер дагы барчы. Ооба туугандар, туура, силер билгендер нерсени биз дагы билебиз, сиздер дагы билесиздер биз билген нерсени. Суть-то не в этом. Биз спор коюп аткан жокпуз, биз силерден жакшы көбүрөөк билебиз, азыраак билебиз деп аткан жокпуз. Биз аракет кылганыбыз, баарыбыз бириккенибиз бизге эле жакшы. Самое главное, водительдерибизге жакшы болот, клиенттерибизге жакшы болот, потому что машиналар арзандайт, условиялар жакшылат и кидалов аз болот. Бизде основной проблема кандай? Бири-бирин алдашат, кидать этишет, качышат, ошондой нерсе да. Если, допустим, бизге бириккен парктар болсо, водитель келип айтат, тууган, муну парк мени кече алдады десе, конечно, биз аны коллективге чыгарып, если действительно алдаган болсо, соответственно, ал проблеманы решать этишке аракет кылабыз. Бир күндө канча адам силер азыркы учурда өзгөрдүң водительдериңерди подключение кыласыңар да? Бир күндө канча адам азыр Это примерно 100 адам өткөрүшкө аракет кылып атабыз бир күндө подтверждение. Азыр бул жакта водительдерибизге тоже жардам беришип, сотрудниктерибиз заранее документтерин даярдашып, бул жерден тиги кабинетке барышат, и ал жактан уже полный немеден өтөт. Как раз, кстати, бул жакта азыр биякта терминалыбыз бар, терминалыбызга платежторун төлөшөт, нар жакта медицинский аппараттарыбыз бар. Сразу медик техниктерди полный официально өтүшөт. Негизи өзү кандай документтер керек болот именно ошо немеге подтвержденияга? Список документов. Это наша информация конфиденциальна. Биз аны өзүбүздүн группабызда профсоюзга кирген жетекчилерге полный жөнөтөбүз. Если интересно болсо, пожалуйста, Ислам азыр баягы немен жөнөтөт, мен лично WhatsApp'ка жөнөтүп коем перечинди документтерди. Кандай документтер керек и кантип өтсө болот. Вот бул жакта азыр водительдерибиз өзүнүн клиенттерибиз отурат, кааласаган любой вопростор задавать этсеңиздер болот. Без проблем. Бир суроо берсек болобу? Самозанятый уже подтверждение өткөндөр барбы бул жерде? Подтверждение самозанятый өзү самозанятый болгон, азыр парковый самозанятый келет. Суроо берсек болобу? Силер азыр өткөндөр. Ты уже все прошел, да? Бул элек. Бизде болгондор Парковый азыр очередь менен. Негизи ушул жерде иштейсиң, а? Ошол жерде иштейбиз. Ушул жерде машина алып көккө. Машина алып 1,5 жыл болду. Жакшы парк белгиле. Негизи баягы өзү бул көптөн бери эме болуп атпайбы? Именно баягы жаап отурганда убакыт келдиби, ошо көңүл бурбадыңар ошо? Билбейм, мен ошол парковый неме менен иштейм, паркта биякта жазат, айтат да. Бияка келгиле мындай кылгыла депчи. Эми биякта жанагындай жанагы кыргыздардын сөзү эмеспи, товарда какылдайт демекчи.
ошого жеткизбей эле парковый самозанятый болуш керек болот, ошого келдик. То есть бул жерде именно парк, Ханавта силерге информация кылып турат да. Ушундай кылгыла. Бул жака келсеңер, силерге эме самозанятыйды подтверждение кылып берет деген информация берген, да? Ооба, берген. Жакшы. Бул жерде силерден бир эме интервью алсак болобу? Мейли. Урматтуу туугандар, мына видеодо экен азыр. Бул жерде өз негизи анча-мынча адам билесиңер, камеранын сүрү бар да туурабы. Бул жерде азыр неме болот да. Жигит айткандай, силер өзүңөрдүн группаңарда, допустим, водительдер бар да, ошол жерде заранее айткансыңар мына. Ушундай келесиң, бул жерде парковый самозанятый подключение болот деп турабы? Ооба. Заранее айтып, заранее списоктерди кылып, заранее документтерини списокте жөнөткөнбүз. Если заранее список документтерди жөнөтпөсөк, айтпаган болсок, колуңарды көтөрүп койгула сразу. Баарыга заранее айтып, даже список кылып неме кылганга аракет кылып атабыз. Потому что бизде башка парктарыбыз бар да. И карап туруп, кайсы паркыбызда партнерский именно профсоюзга кирген парктарга карап, кимисиде вот процентный соотношенияда самозанятыйлар аз болсо, ошол парктан да көбүрөөк чакырып өткөрүшкө аракет кылып атабыз. Аналитика болуп атат. Күнүнө парктар келип кошулуп атат профсоюзга. И данныйлар постоянно алмашат да. Бир паркта 50 машина бар, бир паркта 1000 машина бар. По-разному болуп кетет. И из-за этого процентное соотношение карап туруп иштешке аракет кылып атабыз. Но в любом случае, забегая вперед, айтсам, биз менен бириккен таксопарктар спокойно, куда кааласа бардык водительдерди самозанятыйлардын кылып, эч кандай бандай ажиотаж, банкрот, андай эч нерсе бизде болбойт. Эртең күнгө кичине болсо да уверенность конкретно болот экен да, туурабы? Потому что азыр самозанятыйдагы эсе, допустим, да, бир компания машинаны водительдерге берди, ну, где-то 100 машина деп коелу. Азыр ал 100 машинаны айдоочулардын баарын одновременно самозанятый подтверждение кыла албайт. Айдоочу подтверждение болбосо, платежка төлөй албайт. Соответственно, лизингке платежка төлөш керек. Ал жерде интереси жок. Болбойбу, туурабы? То есть азыркы учурда именно таксопарктар силер менен бириккенде возможностьтер көп болуп атат, туурабы? Себеби подтверждение тезирээк болот. Айдоочу дагы без проблем жүрөт. Айдоочу без проблем жүрсө и таксопарктагы проблемасы жок жүрөт дегендей. Многу машиналар боюнча бир айта кетейин дедим. Эгерде бирөөгө первоначальный взносу аз болсо, 100 миңге жетпеген кишинин акчасы болсо. Конечно, пожалуйста, биринчиден первый вопрос. Ооба, биз азыр башка парктарга, ИП, неважно, таксопарктарга түшүндүрүшкө аракет кылып атабыз. Туугандар, биз бириккенибизден только плюс эле болот. Никто ничем друг друга не обязывает. Но при этом, допустим, элементарно азыр даже самозанятый өткөрүш проблема болуп койбу. Просто даже запись жок болуп атат. А если биздин водительдерибиз, клиенттерибиз өздөрү самозанятыйга вовремя өтө албай калса, эртең заказ бербей коет Яндекс. Яндекс заказ бербей койсо, машинанын платежин төлөй албай калат. Машинанын платежин төлөй албаса, банк кайтып машинаны алып коюп атат. Бир какой-то элементарный нерсенин аркасынан чоң проблема чыгып атат. Вот, ошого жеткирбей суранып атабыз. Туугандар, кегиле, бириккенден баарыбызга только жакшы болот. Экинчи вопрос по платежу первоначалкага жетпеген. Ооба, күнүнө клиенттер чалып айтат, менде 70 миң бар, менде 100 миң бар. Жардам берип койгула. Макул, хорошо, bizde ошол возможностька, мындай возможностьтар бар, ушундай машиналар бар. Пожалуйста, келгиле, ала бергиле. Ооба. Допустим, даже келгендер бир аз там 6 балалым или өзүм аялым жок, күйөөм жок. Андай ситуациялар болот, ачык элечи, биз без первоначальный эле беребиз андай акчаларды. Аял кишилер да келип алып кетти бул? Конечно. Өздөрүнүн группалары бар, келинчегим заниматься этет, алар өздөрүнүн бандасы да, грубо говоря, ошол жерде неме кылат. Даже таксопарктарым бар, келишет, менде аз эле машинам, но мен, допустим, вот билбейм наск эмне кылышымды, жардам берип койгула деп. И мен номерлерин бере алам, ИП азыр кирип көрсөңөр болот, бир тиын акча алган эмеспиз, жардамды берип атабыз. Эми азыр элдер ойлоп калышы мүмкүн да, биз өткөндө таксопарктарда чогултканда бир 120 парк чогулган. Ар ким өзүнүн мнениясын айткан. Ар ким мен мондай кыла берем, андай кыла берем, жардам бере берем. Тиги бул. Мана бүгүнкү күн келди. Канча күн өттү? Ким эмне кылды?
эмне болду? Биз мына айткан ишибизди кылып атабыз. Айткан жардамыбызды берип атабыз. Членский сборлор бар, таксопарктар кошулганга. Ал жерде ham ар бир парктын өзүнүн ставкасы менен кирет. Потому что бир паркта 1000 машина бар, бир паркта 5 машина бар. 1000 машинага биз договорлор составить этип беришибиз, это отдельный сотрудник, отдельный кабинет. Один расход. 5 машинага жардам берген, это другой расход. Юридически тоже вот, направлениялар разные, да? Поэтому у всех индивидуальный подход. Айттым, как минимум 5-10 парктар бар, келгендер жардам берип койгула дегендер бир тиын да албай жардам бергенбиз. Нөмірлері бар. Назар, биздин өзү кыргыз элде ишендириш өтө кыйын да. Азыр камерага вот силер 100% гарантия бере аласыңарбы, что именно подтверждение левый эмес, именно ошо Яндекстин подтверждениясы 100% өтөт дегенге много камерага. Эгерде ошондой сөз бирөө сүйлөп или какой-то бир недопонимание дегенде болсо, баягы миллионду коюп бере аласыңбы? Анда мындай кылабыз. Азыр биздин офисибизден подтверждение кылып чыгып атат водительдер. Бирөөңүз болбой калса, келет, өгөн келесиң, миллионду коюп берем. Дагы миллионго. 4 миллион болду бу туугандар. Артыган миллиондон урай беребиз, 4 миллион болду да уже. Демек туугандар, жакшы мүмкүнчүлүктөр. Негизи эле бул профсоюзда азыр учурда именно ошол таксопарктарды бириктирип, чоң бир бирикме кылып, бардык биздин мекендештерге болгон мүмкүнчүлүктөрдү алып берели деп атат. Биринчиден бара уктуңуздар, негизи эле автомашина ала турган болсоңуздар, ошол выкупка ала турган болсоңуздар, лизингдин акчасы да кичине түшөт, баалары түшөт, условиялары жакшы болот. Себеби чоң бирикмеде дайыма ынтымакта чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Ал биринчиден. Экинчиден, огородныйга барбай туруп ушул келесиздер, келип ушул жерден подтверждение алып берет самозанятыйга. Анан айта кетчү нерсе, өздөрүнүн мына YouTube каналы бар. Дайыма жаңылыктар чыгып турат, номерлерин экранга коюп коебуз, YouTube каналында коюп коебуз. Жаңылыктар болсо, угуп турсаңыздар болот, катталып, лайк басып, буларга дагы бир катар поддержка кылып, каттала кетсеңиздер жакшы болот. Деги эле ушул бүгүнкү жаңылыгыбыз ушул туугандар, сөзсүз түрдө айрыкча такси группаларга бөлүшүп кетиңиздер. Бул биздин мекендештерге чоң жардам, чоң мүмкүнчүлүк. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар, анан ролдо жүргөн биздин мекендештер сөзсүз түрдө ишти жакшы, өзүңүздөрдү жакшы карап, ден соолукту жакшы карап, бардыгыбыздын тапканыбызга береке болсун. Мекенге санаман кайталы. Дагы бир новость бар. Мен азыр эсимден чыгып калыптыр, азыр эстеп кеттим. Жанагы ишеничти кыйын депчи. Чынын айтсам, бүгүнкү күндө биз эч кимди ишендирем деген смысл немес жок да. Максатыбыз жок да. Ачык эле. Азыр кабинетке киребиз, бизде инвесторлор бар. Келишет, вот 1 миллион акчам бар, 3 миллион, 10 миллион акчам бар. Инвестиция кылам деп. Жөн үйдө жатып акча кылам дегендер көп. Договорлорду азыр көрсөтөм. Годовой 36%-ден кайтарып берип атабыз. Допустим, 1 миллион акча алып келсе, инвестор болсо, жанагында пирамида азыр комментарияга коюп эле койгула. Андай эмес. Биз ошол клиентибизди алып туруп, договор түзүп туруп, годовой 36% бир да банк бере албайт. 36% ежемесячный платежтор кылып туруп, ай сайын төлөп беребиз дагы, 1 жылдан кийин ошол суммасын ham кайтарып берип атабыз. Но биз алганыбызда акчаны, инвестицияны алганда барып, ошол клиентибиз менен мына туган, сиздин акчаңызга 10 машина алдык, 10 машинанын доходу менен ушундай 1 жылга распределение болду. Да, мен 1 жыл сиз үчүн иштеп берем, ошол акчаларыңыздарды чыгарып берем. 1 жылдан кийин өзүм иштейт акчалар болуп, ошондой договордо, ал инвестиционный договордо клиенттерибиз, мекендештерибиз келип, пожалуйста, никого не убеждаем, кошулушуп, инвестор болушуп, ай сайын акча алышып атат азыр. Азыр могу видеону көрүп, биздин мекендештер именно азыр силерде иштеген эмес, башка жакта иштегендер, өзүнүн личный водитель болуп жүргөн өзүнүн машинасындачы. Эртең видеону көрүп, неде толпа келип калса кандай карайсың? Азыркы учурда мына сен айтасың, азыр биринчи очередь азыр мына 30 парк болду, чогулду. Өзүңөрдүн да водительдер түзгеле бар да, азыр ошолорду өткөрүп атасыңар. Бирок могул жерге азыр видеону биздин кыргыздар баягы видеону түрдүрүп, мындай көрүп түшүнбөстөн, допустим, может акырын көрүп калабы. Сизден эмес, сырттан келип калган адамдарга кандай суроо болот?
сырттан келген водительдерді ачыгылы кыла албайбыз, потому что ал водительдин диспетчери таксопарк өзүнүн личный кабинетиге кирип настройкадан манипуляция кылыш керек. Ансыз биз Яндекстан подтверждение кыла албай калабыз. Поэтому болбойт андай. Сразу эле айтып атам, пока таксопарк өзү келип биз менен договор кылмайынча, личный кабинеттер менен өзү кирип өзүгө көрсөтмөйүнчө кыла албайбыз. Ачык эле. Ошону суроо берейин эле, себеби түшүнбөстүк болуп эртең мына жерде бир 50-60 адам ушул жерде да боло аткан экен деп келип калып туруп, бекер убактын өзүнүн убактын кетирип, силердин да убактыңарды кетирбесин деп, ошого азыр. Вот, к примеру, допустим, Насир, можно тебя на секунду, да, брат? Вот Насир, биздин партнерыбыз, наш партнер, компания RR Group, да, сам руководитель у нас сегодня, тоже вместе работаем, может сейчас сөйлейді. Два микрофона. Да. Вот сам руководитель здесь водители, сам руководит процессом, и, соответственно, водители своих проводит вместе с нами. Поэтому со стороны, если приходят водители, мы не сможем ему ничем помочь, пока он не заключит договор, да? К сожалению. Ему можно? Да, конечно. Да. Меня зовут Анвар. Очень У приятно. меня вопрос, вот, как вы пришли к мнению вот так вот объединиться, вот, допустим, профсоюз KG, и чтобы вместе как бы работать и двигаться? Ну, давно к этому шло, честно говоря. Мы с Назаром давно знакомы, в принципе, но как такового именно официального объединения не было. Пришли к мнению, как тут, в принципе, понятно стало, что один в поле не воин, не зря говорят. Да, есть поговорка у русских, у нас особо нету, но это как веник, да, каждый пруд отдельно его сломаешь, а веник, когда все вместе, не сломаешь. Если мы чего-то хотим добиться или какого-то диалога добиться от Яндекса, мы поняли, это было на поверхности, но тяжело было к этому прийти, поняли, что надо объединяться. Если мы вместе, у каждого, у него свои вопросы, у нас свои вопросы, там, у других парков есть вопросы, но некуда их задавать, некому их задавать. Но если у нас есть какой-то определенный объем машин, объем водителей немаленький, который влияет на деятельность Яндекса, в том числе для них, они уже готовы нас выслушивать. Не факт, что они будут делать, как мы хотим, но мы хотя бы какие-то вопросы начнем им задавать, и какой-то 1 из 10 точно у них в голове уже западет, и они подумают, как бы пойти нам навстречу. Не нам конкретно здесь, не мы, грубо говоря, страдаем от их действий, от действий там, правительства, политика, а водители. Да. Больше всего же мы же за водителей переживаем в первую очередь. Не будет водителя, нас тоже не будет. Мы все зависим конкретно от водителя, поэтому в первую очередь переживаем за наших работающих именно. Я правильно понимаю, вот у вас есть свой таксопарк? Да, у меня уже 9 лет. Да, вы пришли сюда, допустим, согласовали, Да. заключили договор. Да, мы и подписаны. Вы сами сейчас руководите процессом, да, чтобы Конечно, своих да, водителей, да, я их встречаю, сопровождаю, инструктируете, да, потому что надо же еще к своей диспетчерской делать, чтобы самозанятыми становиться или объяснять. Мои водители его не знают, но они знают меня. При этом они же меня слушаются. Алгоритм действий у нас единый, но своим водителям каждый сам должен доносить. Знакомый человек должен быть, тот, кто может объяснить. Поэтому я здесь нахожусь сегодня тоже. То есть с утра, как открывается здесь, да? Да, с 10 утра я здесь, с 10 утра. Если, соответственно, какой-то из таксопарков, подписанный там с Ханавто договор, хочет тоже своих водителей самозанятыми делать, хотя бы представителя, кто имеет доступ к диспетчерской, должен сюда направить, который будет встречать этих водителей своих и объяснять, что нужно делать. Мы все здесь поможем, проблем нету, да. Поэтому я говорил, что без подписания, без Да. присутствия самого руководителя, Да, смысла нету в этом. это тяжело и невозможно. Да. Если Насир сам может зайти на стройки и сам объяснить водителям то, что где надо фотографировать, что нужно делать, да, он сам с утра здесь, это намного упрощает. Мы вот во всех кабинетах бегаем, да, не успеваем, водителей много, и всем надо успеть помочь, да. Поэтому руководитель таксопарка должен быть в этот день здесь. Это желательно, в первую очередь. Это же и ему надо, и его Да, водителям ему надо. в интересах получается. Конечно, это же если его машины встанут, ему же Конечно. тоже плохо становится. Поэтому надо лоббировать свои интересы. Надо объединяться. Надо объединяться в первую очередь. Без объединения ничего добиться не получится в этой стране.
Как раз он так и сегодня задавал, типа, а кроме кыргызских парков есть российские Есть, парки? конечно, да, есть. спросил, да. У меня российский парк, грубо говоря. У нас есть с нами уже подписаны дагестанские парки, греческие парки. У нас разные. Да, да, греческие парки, конечно. Конечно. Он же поэтому мы же не чисто киргизский профсоюз делаем, это профсоюз таксистов. Те, которые хотят, чтобы их хотя бы услышали, как минимум. А приблизительно сколько времени вы уже объединились и уже двигаетесь, короче? Мы уже с Назаром год или два даже, да. Как началась, да, вот эта движуха, да, уже? Не, раньше даже. Мы заранее предугадывали, что будут вопросы, будут изменения, и уже тогда понимали, что вместе проще вырабатывать какой-то алгоритм действий. Две головы лучше не зря говорят, а три еще лучше. Это точно. Да, поэтому одному тяжело. Одному тяжело, вдвоем, троем проще. Ясно. Назар? Я могу выйти. Да. Микрофон. Да, пожалуйста. Спасибо за комментарий, брат. Ошого бир заключительный бир сөз айтып коелук. Эми мен ар бирибиз өзүбүздүн каналга бир обращение кылып туруп, анан видеонун аягына чыгарат. бүтүрдүм да, сүйлөй экен. Урматтуу туугандар, мына азыр биз Назардын офисинде турабыз. Ушул жерде азыр таксопарктар чогулган. Итог чыгарып коеюн. Таксопарктар чогулуп, бир объединение болуп, бир баягы биримдикте ошо Яндекстен внимание алышкан да. Элестеткиле Яндекстен. Азыр огородный проездге запись жок. Запись бар, бирок эмки айга болсо керек, акыркы айына, эмки айдын акыркы күндөрүнө. Бул жерде азыр ошо именно чогулган таксопарктардын айдоочуларын, водительдерин келди. Канча мүнөт кетип атат приблизительно немеге, подтвержденияга? Если биз заранее водителер менен бар жок готовить этип даярдап койсок, где-то 5-10 мүнөт кетет. 5-10 мүнөт, да? Келди кетти экен да? Уруктуңар, 5 мүнөттө. Если там какой-то проблемасы Эми бар даяр болсо, допустим. Там 10-15 мүнөт. Заранее документтерди булар айтышат экен, допустим, өздөрүнүн водительдери, алгоритм эмне менен чогултушту. Анан бул жерде огородный проезд запись чогулуп, ушул жерден эле подтверждение кылып туруп, и сразу чыгып, линияны басып жумушка чыгышууга. Ошо урматтуу туугандар, сразу эле эми таксопарктарга кайрылып элем. Билесиңер, кыргыздар өзү негизи биримдикте болушубуз керек. Биримдикте болгондо ошондо көп нерсени жеңсек болот. Барыңарга ассаламу алейкум. Көрүшкөнчө. Сиздер менен бүгүн Назар. Чоң рахмат интервьюга. Москва бар. Дайыма сизди көрүп турабыз. Эркин такси, катталабыз. Ушундай. Калган урматтуу туугандар, эгерде дагы бир ушу айтылбаган суроолор болсо, мына номер турат видеонун астында. Чалса, дополнительно WhatsApp-ка, потому что успеть кылбай калабыз. Голосовой отыр. Меники мындай болуп атат, тигиндей болуп атат десе. Вопросты голосовой кылып жөнөтөсүздөр, обязательно окуп атышат этебиз. 100%. Жакшы. Ошо, көрүшөбүз урматтуу туугандар. Аман болуңуздар. Баарыңыздарга салам алейкум.